Саламатсыңарбы студенттер? Жакшы даярданып келдиңерби бүгүнкү сабагыбызга? Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз тегиздиктеги түз сызык жана анын түрдүүчө берилиш жолдору. Дептерге теманы жакшылап жазып коебуз. Тегиздиктеги түз сызык жана анын түрдүүчө берилиш жолдору. Анын деген ата тооч. Демек кимдин тегиздиктеги түз сызыктын түрдүүчө берилиш жолдору менен таанышат экенбиз бүгүн. Так, мен силерге эскертип кое турган нерсе мына бул. Бүгүнкү материалды жакшылап өздөштүрүшүңөр үчүн мурдагы лекциялардан, мурдагы сабактардан коллинеардуу векторлор деп кандай векторлорду айтат элек? Эки вектордун коллинеардуулук шарты деген теореманы далилдеген элек. Ошол эки вектордун коллинеардуулук шартын эсиңерге түшүрүп турушуңар керек. Ушул эки негизги нерсени бу көңүлүңөрдүн борборунда, эс тутумуңарда кармап турсаңар, анда бүгүнкү темабызды жакшы өздөштүрөсүңөр деген менде ишеним бар. Дагы бир нерсени айтышым керек. Бүгүнкү лекциябыздын деле көпчүлүк элементтери мектептеги геометриянын эле кайталоо иретинде кетет. Анда эмесе мына ушул д түз сызыгын карагыла. Кызыл тамга менен д түз сызыгы. Ошол түз сызыкта жаткан бир топ векторлор көрсөтүлгөн. Ал векторлордун бардыгы эле д түз сызыгында жайланышыптыр. Б, С, Д векторлору. Ал эми П вектору, С, А, М векторлору д түз сызыгына параллель жайланышыптыр. Башкача айтканда, д түз сызыгына параллель түз сызыктарда жайланышыптыр. Эсиңерде болсо керек, анда бир эле түз сызыкта жайланышкан, же болбосо параллель түз сызыкта жайланышкан векторлорду коллинеардуу векторлор деп атаганбыз мурдагы сабакта. Азыр биз түз сызыктын багыттоочу вектору деген түшүнүктү беребиз. Бул жаңы түшүнүк. Мына ол аныктоо белгисин койгула дептериңерге. Дагы бир кайталайм. Англис тилиндеги definition, аныктама деген сөздүн баштапкы үч тамгасы. Мынакей, А векторун бит түз сызыктын багыттоочу вектору деп атайт экенбиз аныктоосу боюнча. Эгерде А вектору нөл эмес вектор болсо, жана А вектору д түз сызыгына параллель болсо экен. Демек, мына бул чиймедеги кызыл түс менен берилген А векторун биз багыттоочу вектору деп атасак болот экен, мына бул д түз сызыгынын. Биринчи аныктоонун математикалык жазылышы турат да. Буга чейин силер билесиңер, математика бул өзү тил деп айтканмын. Улуу окмуштуу философтор айткан, ааламдын эң улуу китеби математиканын тили менен жазылган деп. Азыр мен мына ушул биринчи аныктоону жөнөкөй кадимки сүйлөм менен айтсам, эгерде А вектору нөл эмес вектор болсо жана д түз сызыгына параллель болсо, анда аны биз д түз сызыгынын багыттоочу вектору деп атайт экенбиз деп айтып берсеңер болот. Мен дайым айтам, жаттап алышка аракет жасаштын кереги жок. Жөн эле түшүндүрүп берсеңер болду. Түшүнүгүңөрдү өзүңөрдүн сөзүңөр менен айтып койсоңор болот. Мынтип эле, эжеке, д түз сызыгынын багыттоочу вектору болуп, ошол түз сызыкка параллель болгон, анан нөл эмес векторду айтабыз деп койсоңор болду, азаматтар. Эми аныктоону угуп алганыбыздан кийин кайра мына ушул жогорку чиймени карагыла. Нөл эмес д түз сызыгына параллель болгон векторлор канча болушу мүмкүн экен? Чексиз көп экен да. Мен фломастерди алып ушул д түз сызыгына параллель болгон векторлорду өмүр бою чие бериши мүмкүн, ал түгөнбөйт. Демек, д түз сызыгынын багыттоочу векторлору чексиз эмне экен, көп экен. Чексиз көп экен. Бирок алардын бардыгы д түз сызыгынын өзүндө жайланышат экен, же д түз сызыгына параллель жайланышат экен. Эмнени айтсак болот? Мурдагы лекциядан дагы биз ушуну билебиз. Демек, бир эле д түз сызыгынын багыттоочу векторлорунун көптүгү чексиз экен дагы, алар бир ченемдүү вектордук мейкиндикти түзүшөт экен. Вектордук мейкиндиктин аныктоосун дагы мурдагы лекциядан кайталап карап койгула.
д түз сызыгы тегиздикте эки элемент менен, эки нерсе менен аныкталат экен. М0 чекити бекемделген чекит. Биз бекемдеп койдук, белгилеп алдык. Анан багыттоочу вектор деп аталган нөл эмес А вектору. Ушул эки нерсе д түз сызыгын толук бизге аныктап берет экен. Азыр толук аныктап берет деген эмнени түшүндүрөт, аны да көрөбүз. Демек, М0 баштапкы чекити жана А багыттоочу вектору менен аныкталган түз сызыкты мына ушундай белгилеп коюшат. Мына. Белгилеп коебуз. Ушул эки нерсе М0 баштапкы чекити, анан А багыттоочу вектору д түз сызыгын тегиздикте толук аныктайт деген муну түшүндүрөт балдар. Мынакей. Өзү математикада түз сызык түшүнүгү негизги түшүнүк. Негизги түшүнүктөргө аныктоо берилбейт деп билебиз. Бирок биз көптүк катары, чекиттердин көптүгү катары түз сызыкты мына ушундайча жазып койсок болот. Мына бул аныктоону карагыла, мен азыр ушуну силерге сүйлөп берем. Д түз сызыгы бул мына П тегиздиги деп биз плакатты эсептей турган болсок, тегиздиктеги М сыяктуу чекиттердин көптүгү экен. Мына бул вертикалдык сызыктын оң жагында ошол М чекити кандай касиетке ээ, кандай шартты канааттандырыш керек, ошону жазабыз. Демек, Д түз сызыгы деген бул чекиттердин көптүгү экен, М сыяктуу. Чекиттер П тегиздигинде жайланышкан. А бирок М чекити, М сыяктуу чекиттер, мына бул вертикалдык сызыктын оң жагындагы барабардыкты канааттандырыш керек дейт. А муну силер өткөн лекциядан билесиңер. Мынакей, М деп биз тегиздиктеги каалаган чекитти белгилеп койдук эле. Каалаган чекитти. Анда түз сызыктан кандай гана каалаган М чекитин албайбы? Албайды. М0 вектору менен багыттоочу вектор А коллинеардуу болушат экен. Силер билесиңер, мына бул барабардык М0 вектору менен А векторунун коллинеардуулук шарты. Мурдагы лекциядагы теореманы мен эсиңерге салам. Эгерде эки вектор коллинеардуу болсо, анда ушундай бир жалгыз гана Т чыныгы саны жашап, ал векторлордун бири экинчиси аркылуу мына ушундай көрүнүштө туюнтулат деген теореманы жазганбыз, далилдегенбиз. Демек, улам мурдагы лекциядагы түшүнүктөрдү, теоремаларды кайталап окуп жүрүш керек. Ансыз улам кийинки жаңы материалды өздөштүрүш кыйын болуп калат. Демек, мына бул Д түз сызыгынын көптүк катары аныкталышы жазылып турат. Мынакей. Эми бул жерде Т параметр деп жаздык. Урматтуу студенттер, параметр деген бул өзгөрүлмө. Өзгөрүлмө. Бирок силер билесиңер да, X деген белгисиз өзгөрүлмөнү билчелейик мектептен. Анан бул кандай болуп кетти? Бул жердеги Т деген параметр өзгөрүлмөнүн кандай айырмасы бар деп ойлоп калышыңар мүмкүн. Бул жердеги параметр минус чексизден плюс чексизге чейинки чыныгы сандардын каалаган маанини кабыл алат. Т параметрине конкреттүү, анык бир чыныгы маанини бере турган болсок, биз Д түз сызыгынын ага тиешелеш анык бир чекитин аныктап ала беребиз. Бул жерде Тнын параметрдин негизги мааниси ушунда. Тнын ар бир маанисине Д түз сызыгынын бир чекити туура келет. Же болбосо параметрдин ар бир мааниси Д түз сызыгында жаткан анык бир чекитти бизге аныктап берет. Ошону азыр биз көрсөтөбүз. Дагы бир айтып кое турган нерсе, мына бул М0 барабар Т көбөйтүлгөн А вектору. Ушул вектордук барабардык, мына Д түз сызыгын аныктоочу шарт. Д түз сызыгынын вектордук көрүнүштөгү параметрдик теңдемеси деп аталат. Мен жанагы сөзүмдү силерге мисалдап көрсөтүп берейин. Параметрдин ар бир маанисине Д түз сызыгынын анык бир чекити туура келет. Келгиле, Т барабар 0 деп көрөлүчү. Мынакей. Тга 0 деген маанини берип көрөлү. Эмне болот анда? Тга 0 деген маанини берип койсок, мына жогорудагы барабарлыктан эмне келип чыгат? Мына Тнын 0 деген мааниси үчүн М0М барабар 0 көбөйтүлгөн А болуп калат экен да. Мындан эмне келип чыгат эле? Өткөн лекциядан билебиз, векторду санга көбөйтүүнүн касиеттеринен билебиз. Ар кандай векторду 0 деген чыныгы санга көбөйтсөк эмне келип чыгат эле? 0 вектор келип чыкчу эле да. Анда эмесе М0 барабар 0 вектор болуп калат экен.
Ноль вектордун аныктоосу боюнча бул эмне деген сөз? Ноль вектор дегенибиз бул башталышы менен акыркы чекити дал келген багытталган кесиндин вектор ноль вектор дегенбиз. Мына М0 вектору М менен дал келип калды. Демек, мындан кандай жыйынтыкка келебиз? Тынын 0 деген мааниси, түз сызыкта жаткан М0 деген чекитти эмне кылат экен? Конкреттүү аныктайт экен. Баштакы чекитибизге параметрдин 0 деген мааниси туура келет экен, же дагы башка айта турган болсок. Көрдүңөрбү? Эми дагы бир эки маанини, тынын 1 деген маанисин алып көрөлү. Тынын параметрге 1 деген маанини берип көрөлү. Анда М0 барабар 1 көбөйтүлгөн А болот. Дагы билебиз, векторду санга көбөйтүүнүн аныктоосунан ар кандай векторду 1 деген чыныгы санга көбөйсөк, ал вектордун өзү эле болот эле. Мындан эмне келип чыгат? Мындан карагылачы. А векторун ченеп коюп койгонбуз. Мынакей. М0 чекитинен А векторун ченеп койгон эле. Мынакей. Мына. Чиймени карасаңар, демек эмнеге туура келип атат? М0 чекит, М чекити кайсыл чекит болот экен? Конкреттүү К чекитине дал келип атат. Мынакей. Мына К деген чекитти аныктайт экен, түз сызыкта жаткан. Т барабар 1 болгондо биз түз сызыктын К чекитин аныктап алат экенбиз. А векторун бир эле жолу ченеп койдук. Көрдүңөрбү? Чиймеде атайын ушундай ченелген. Мейли, мен Т барабар -2ден 1 дейин. Мынакей. Дагы бир маанини көрөлү. Анда кандай болот? М0 М вектору барабар -2ден 1 көбөйтүлгөн А. Мындан векторду санга көбөйтүүнүн аныктоосуна келебиз. Карагылачы балдар. Векторду санга көбөйтүү амалынын аныктоосу бизге өтө көп керек болот экен. Бул кандай вектор болот эле? -2ден 1 терс сан болгон үчүн М0 менен А карама каршы багытта болушат. Ал эми М0 векторунун узундугу А векторунун узундугунан 2 эсе кыска же жарымы дегенди түшүндүрүп турат да, аныктоосу боюнча. Демек, бул кайсыл вектор болот экен? Мынакей. А векторунун жарымын ченеп коет экенбиз да бул жака. Демек, мына ол вектор кайсыл вектор? Мына чекит Т чекити деп кое берейин. Мынакей. Мына ол -2ден 1 А вектору болду. Мына. Демек, кайсыл чекитти аныктадык биз? Т чекитин. Демек, бул учурда М чекити Т чекити менен дал келип калып атат. Себеби М0 вектору барабар болуп атат. Эмнеге? -2ден 1 А. -2ден 1 А болуп атат. Көрдүңөр? Ушундай Тга 3 деген маанини бергиле, 5 деген маанини бергиле, каалагандай. Мына ол барабардыктан, биз Тнын ар бир маанисинде Д түз сызыгынан анык бир чекитин таап ала берет экенбиз. Т параметр дегендин мааниси мына ушунда. Мына ушул барабардык, вектордук барабардык. Д түз сызыгын тегиздикте толук аныктайт деген дагы мына ушуну түшүндүрөт. Демек, балдар, мына ушул биринчи деп белгиленип турат, плакатты карасаңар. Мына ушул биринчини силер дептерге жазып койгула, азаматтар. Мына ушул биринчи деп туруп, тирени коюп туруп, Д түз сызыгынын вектордук көрүнүштөгү параметрдик теңдемеси деп жазып койгула. Мына ар бир теңдеменин аты бар. Мына ушул биринчи Д түз сызыгынын вектордук көрүнүштөгү параметрдик теңдемеси. Биз Д түз сызыгын аныктап алдык. Мына ушул биринчи түрдөгү вектордук теңдеме менен барабардык менен аныкталат экен. Эми калган түрдүүчө берилиш жолдору, түрдүүчө башка теңдемелери ушул биринчиден эле келип чыга берет да, биз азыр ошону көрсөтөбүз силер менен. Ал үчүн силерге мектеп курсунан белгилүү, андан кийинки мурдагы лекциялардан белгилүү болгон эле РОИЖ тик бурчтуу координаталар системасын алдык. Мектептен билесиңер тик бурчтуу координаталар системасын. И вектору X огундагы бирдик масштаб,
Ж вектору Y оғындағы масштаб. Баяғы эле жогорудагыдай эле мына D түз сызыгы тегиздикте M0 баштапкы чекити менен берилиптир, А багыттоочу вектору менен берилиптир. Ал эми M ушул түз сызыкта жаткан каалаган өзгөрүлмө точка. Анда берилген координаталар системасына карата баштапкы чекиттин координаталары x0, y0 болсун деп белгилеп алдык. Бул бекемделген чекит болгондуктан x0, y0 конкреттүү чыныгы сандар. Ал эми M бул түз сызыктагы каалаган чекит болгон үчүн өзгөрүлмө чекит, анын координаталарын x, y деп белгилеп койдук. X, y өзгөрүлмө. Ал эми багыттоочу вектор А вектору түз сызыгынын И базиси боюнча мына ушундай ажыралышка ээ болсун дейли. А1 плюс А2 же болбосо А векторунун координаталары А1 жана А2 деген чыныгы сандар. Муну биз мурдагы лекциялардан билебиз. Вектордун базиске карата координаталары, ал эми чекиттин координаталары координаталар системасына же реперге карата аныкталат эле. Мына узул биринчи теңдемеден биз экинчи теңдемени келтирип чыгаралы, экинчи теңдемелерди. Бул жерде экинчини биз системага алып койдук, эки теңдеме турат, эки барабардык. Ушул экөө дагы түз сызыкты аныктайт экен, түз сызыктын теңдемелери деп аталат. А дегенде ушул экинчи формуланын атын жазып койсоңор болот. Экиден кийин тирени койгула дагы. Түз сызыктын координаталык түрдө жазылган параметрдик теңдемелери деп жазасыңар. Себеби бул жерде эки теңдеме Т параметри катышып атат. Ошон үчүн түз сызыктын координаталык түрдө жазылган параметрдик теңдемелери. Координаталык түрдө жазылган деп айтканыбыздын себеби жогоруда айтпадымбы? Бул жерде баштапкы чекиттин координаталары катышып атат, багыттоочу вектордун координаталары катышып атат, түз сызыкта жаткан каалагандай эм чекитинин координаталары. Т параметр. Биринчи менен экинчи тең күчтүү, ошону көрсөтөлү азыр. А дегенде биринчиден экинчини келтирип чыгаралы. Кандай болот эле? Мурдагы лекциялардан биз билебиз. Эгерде вектордун башталыш жана акыркы чекиттеринин координаталары белгилүү болсо, анда ал вектордун координаталарын табыш үчүн акыркы чекитинин координаталарынан башталыш чекитинин координаталарын эмне кылат элек? Кемитет элек, мынакей. Мына. Вектордун башталыш жана акыркы чекитинин координаталары белгилүү болсо, анда биз вектордун координаталарын таап алабыз, жаза алабыз. А векторун көрүп турасыңар. Анда биринчиден эмне келип чыгат? Анда биринчи барабардыкка ушул ордун алып барып кое турган болсок, сол жагына мына ушуну коебуз. X минус x0 и плюс y минус y0 ж барабар Т көбөйтүлгөн. Векторду санга көбөйтүүнүн аныктоосунан билебиз. Анда Т А1 и плюс Т көбөйтүлгөн А2 ж болот экен. Мындан эмне келип чыгат? Эки вектордун барабардыгы жөнүндө мурдагы лекциядан дагы бир түшүнүктү эсиңерге салам. Эгерде эки вектор барабар болушса, анда алардын тиешелеш координаталары дагы барабар болушат эле. Сол жактагы вектор менен оң жактагы вектор барабар болуп атат. Анда тиешелеш координаталарын барабарлап жазабыз. Биз биринчи вектордук теңдемеден экинчи теңдемелерди келтирип чыгардык. Тескерисинче, экинчилер берилген болсо, экинчи формула берилген болсо, мына ушул экинчи теңдемелер берилген болсо, анда биринчини дагы келтирип чыгарсак болот. Мен аны ооз эки азыр айтам. Бизге ушул берилди дейли. Ушул эки барабардык берилди. Биз эмнени билебиз? Биз мына нерселерди билебиз. X, y түз сызыкта жаткан каалаган чекиттин координаталары, x0, y0 баштапкы чекитинин координаталары, A1, A2 багыттоочу вектордун координаталары, Т параметр. Анда эмне кылабыз? Биз кайра аркага кетебиз. Мына карагыла, экинчи берилген болсо, биз x0, y0ду сол жакка алып өттүк. Терс белги менен өттү. А бул жерден биз эмнени билебиз? X минус x0 и векторуна
көбөйтүп алалы, y минус y0 деген чыныгы санды ж векторуна көбөйтүп алалы, векторду санга көбөйтсөк вектор, векторду санга көбөйтсөк вектор, мына бул сумма векторду берет. Оң жагында дагы t(a1)ди y векторуна көбөйтүп плюс t(a2)ни ж векторуна көбөйтүп мүчөлөп кошуп жибердик да. Мынакей. Демек, анда біз емнен алып қалдық? Барабардықтың сол жағында мына. Қайра оң жақтан біз сол жақты келтіріп шығарып атады. Сол жағы бұл m0 m векторының координаталары екенін білеміз. А оң жағы болса t көбейтілген a векторы, бағыттаушы вектор. Башқаша айтқанда, мына ол бірінші барабардық емне болып қалады екен? Келіп шығып қалады екен. Бірінші барабардық келіп шығып қалады екен. Мына стрелканы мен мына жүр қойып. Ошон үчүн мына ондайды белгіні жазып қойсаңар болады. Мына жерге. Бірінші менен екінші тең күштүү деген сөз. Бірінші берилген болса, екіншіні келтіріп шығара алабыз. Екінші берилген болса, біріншіні келтіріп шығара алады екенбіз. Түрдүүчө анықталышылар. Эми үчүнчү жазылып турат плакатта карагыла. Мынауга көңүлдү өтө бөлүш керек. Мына жерде жана деп турат, же эмес. Демек, багыттоочу вектордун координаталарынын биринчиси дагы a1 дагы, a2 дагы экөө тең 0дон айырмалуу болгон учурда биз мына ушул үчүнчү көрүнүштө теңдемесин жаза алсак болот. Ал деле мына жерден көрүнүп турат балдар. Мына экинчини карагыла. Эмне кылабыз? Кайра алып өтүп мына сол жака. Мына жерден t-ны тапсак, биринчиден t-ны тапсак, x минус x0 бөлүнгөн a1 болот. Экинчиден t-ны тапсаңар, y минус y0 бөлүнгөн a2 болобу? Экөө тең t-га барабар болуп атса, анда эки бөлчөктү барабарлап жазып койсок, мына ушул үчүнчү формуладагы барабардыкты алат экенбиз. Багыттоочу вектордун эки координатасы тең 0дон айырмалуу болгон учурда, ушул көрүнүштө да жазсак болот экен түз сызыктын теңдемесин. Ушул үчүнчү теңдеменин өзүнүн аты бар, сонун. Үчүнчүнү түз сызыктын каноникалык теңдемеси деп айтты. Каноникалык теңдемеси. Түз сызыктын каноникалык теңдемеси деп аталат. Дагы эле биз бардык. Ушул биринчи барабардык бул өтө маанилүү нерсе экен да. Азыр биз эми ошол биринчиден эле дагы бир башкача теңдемесин жазып алсак болот. Силер алгебра предметин окуп атасыңар. Мен алгебрадан берген эжекеңер менен дагы сүйлөшүп турам. Сүйлөшүп турабыз да мугалимдер. Аныктагыч түшүнүгүн өтүпсүңөр, анан аныктагычтын эң сонун касиеттерин дагы карапсыңар. Ошол жерде бир жакшы касиети бар эле аныктагычтын. Эгерде аныктагычтын кандайдыр бир эки жолчосунун же эки мамычасынын элементтери тиешелеш түрдө пропорционалдуу болушса, анда ал аныктагычтын мааниси 0га барабар болот деген касиет турат. Караңгы аныктагыч түшүнүгү, аныктагычтын касиеттери бир эле алгебрада эмес, бул алгебранын түшүнүгү геометрияда дагы, математиканын бардык тармагында, физикада, техникалык маселелерди чыгарганда силерге мынау жогорудагы түшүнүктөрдүн бардыгы силерге курал болуп берет да. Ошол куралыңар колуңарда дайым болсо, ал куралды таанысаңар, ал курал менен эмнени кантип иштетишти билсеңер, силер математиканы жиликтейсиңер да. Ең сонун өздөштүрөсүңөр азаматтар. Анда биз азыр ошол аныктагычтын касиетинен пайдаланабыз дагы, биринчиден дагы бир башка теңдемесин келтирип чыгарабыз түз сызыктын. Биринчини биз каяктан жазып алдык эле? Биринчини өзү эч кандай түз сызык менен байланыштырбай эле айта турган болсок, бир эле тиктеп. Ой эжеке, бул эки вектордун коллинеардуулук шарты да. Бул деген сөз m0 m деген вектор, а вектору экөө коллинеардуу турбайбы дейт. Мыкты студент ушундай деп эле жооп берет. Анда эмесе, эки вектор коллинеардуу болсо, анда ал векторлордун координаталары эмне болушат эле? Пропорционалдуу болушат эле. Алардын координаталары пропорционалдуу болушат деген сөздү математикалык түрдө жазсак, сүйлөмдү. Мына пропорционалдуу болушат деген мына ушуну түшүндүрөт эле. Мына. Же болбосо бир вектор экинчисинен
конкреттүү бир санга көбөйтүүдөн алынып атат деген сөз. А векторун Т деген санга көбөйтсөк M0 M вектору келип чыгып атат деген сөз. Мына пропорционалдуулук деген сөз. Мында дагы түшүнүктүү болсун үчүн мына мен азыр жазып коеюн. А векторунун координаталары 1 2 болсун. Анда В векторунун координаталары 2 4 болсун дейли. Мына пропорционалдуулук деген сөз. В вектору А векторун 2 деген санга эмне болуп көбөйтүүдөн алынып атабы? Дагы жазып коеюн. С вектору деп. Барабар. С вектору 3 6 дейли. Мына А вектору менен С векторунун тоже эмне? Пропорционалдуу. С вектору барабар 3 көбөйтүлгөн А вектору болуп атат. Түшүндүңөрбү? Пропорционалдуу дегенди. Эми ушул жерден алгебра предметиндеги жана мен айткан аныктагычтын касиетин пайдаланабыз. Мындай аныктагычты түзүп алалы. Аныктагычыбыздын биринчи жолчосунда M0 M векторунун координаталарын жазып коелу. Мына M0 M векторунун биринчи координатасын мына биринчи, экинчи координатасы, биринчи жолчо кылып жазып алдык. Экинчи жолчосу кылып биз багыттоочу вектордун координаталарын жазып коелу. Мына бул 0 болот экен. Ушунун 0 экендигин өз алдыңарча черновикте далилдегиле азаматтар. Себеби мынаке. Эмне деп далилдейсиңер анда? Мен кичине айтып коеюн, кичине жол көрсөтүп коеюн. Мындай деп эле жазасыңар. Мына x минус x0, y минус y0 экен. A1 A2'nin ордуна эмнени койсоңор болот? Же болбосо тескерисинче жазайын, мейли силерге жеңил болсун үчүн. Биз мынаке A1 A2 дейин. Анда мына жерден эмнени көрүп турасыңар? TA1 TA2 экен да ооба. Мына биринчи барабарлыктын өзүнөн эле көрүнүп турат. Мынаке x минус x0 барабар эмне? TA1ге, y минус y0 барабар эмнеге? TA2ге. Туурабы? Мына жерден эле мына x'ти сол жакка алып өттүк, y'ти сол жакка алып өтсөк. Ошондой болуп атабы? X минус x0 барабар TA1 болуп атат. Y минус y0 барабар TA2 болуп атат. Мынаке. Ой, силерге тапшырма беришти. Уят экен мындай жеңил тапшырма бериш. Себеби бул ооз эки көрүнүп турат экен да. Өзүм уялып кеттим, ушуну силерге ооз эки тапшырма деп берип алганыма. Же өтө көбүрөөк айтып берип койгон үчүн уже далилденип калды. Эми тапшырма болбой калды. Эми жөн эле доскада билип алдыңар. Карагыла, экинчи тартиптеги аныктагычты кантип эсептейт элек? Мына көбөйтөбүз. TA1 A2 минус TA1 A2. Барабар эмне экен? 0 экен. Мейли далилдениши жазылып калды. Мына мен скобкага алып коеюн. Мына ол аныктагыч 0-га барабар экендиги эмне болду? Жазылып калды азамат. Тапшырма эмес, өзүбүз эле доскада көрүп койдук. Макул, анда мына ол жерге кайра келебиз. Эмне үчүн кашак алып койдук? Мына ол жазууну бул силерге жолтолук кылбасын. Биз түз сызыктын башка бир теңдемесин келтирип чыгарышыбыз керек, өзүбүздүн жолубуз менен кете берели. Себеби мына ол барабар 0. Мына барабардыгын сол жагында аныктагыч 0 экендигин гана бу жерде мен как черновик катары кашанын ичинде силерге көрсөтүп койдум. Эжеке калп айтып эле жазып койдук, кантип эле 0 экен деп ойлоп жүрбөгүлө. Эми сол жагын жазып коелучу, анда сол жагын аныктагычты эсептөөнү билебиз. A2 көбөйтүлгөн x минус x0 минус A1 көбөйтүлгөн y минус y0 барабар 0 экен. Азаматтар, силер эми кашаларды ачып, окшош мүчөлөрдү жыйноо дегенди билесиңер. Мындай кылабыз азыр. Бул жерде белгисиздер мына ол эле, x менен y эле. Анда белгисиздер катышкан мүчөлөрдү жазып алып, өзүнчө бош мүчөлөрдү өзүнчө топтоп жазып коелу. Анда кандай болот? Карап тургула. A2x плюс минус A1'ди мен мынандай кашак алып койдум. Эмне үчүн экендигин кийин көрөсүңөр. Плюс бош мүчөлөр эмне болуп калды ошондо? Бош мүчөлөрдүн бардыгы минус A2x0 минус плюс эле болуп кетет экен. A1 y0 барабар 0. Мынакей. Мына олар x0 y0 сандар, конкреттүү A1 A2 сандар. Демек мына кашанын ичи эмне эле болуп калат?
конкреттүү бир сан эле болот. Аны биз мындай чоң С тамгасы менен белгилеп коелу латын алфавитинен. Ал эми А2 коэффициентин кайрадан белгилеп коелу мына. А2 барабар кичинекей А2-ни чоң А тамгасы менен, ал эми минус А1-ди чоң Б тамгасы менен белгилеп коелу. Демек мына ушул белгилөөлөрдү азаматтар силер дагы башка түстөгү ручкаңар, карандашыңар болсо мына ушундай кылып белгилеп койгула азаматтар. Мен ушул белгилөөлөрдү мына атайын 4-чү деп койдум. Кызыл бор менен, көрдүңөрбү? Сары бор менен. Апельсин түстөгү бор менен 4-чү деп кой. 4-чү белгилөөлөрдү эске алсак, 4-чү белгилөөлөрдү эске алсак, анда кандай жазылып калат акыркы барабардыгыбыз? 4-чү белгилөөлөрдү эске алсак, акыркы теңдемебиз мынандай эле жазылып калат экен. AX плюс BY плюс С барабар 0. Карагыла. Ушуну 5-чи деп коебузбу? Мына. Кандай сонун? Ушул 5-чи теңдеменин өзү аты бар. Түз сызыктын жалпы теңдемеси. Мен түз сызыктын деген нерсени кайталап жазбайын. Ал түшүнүктүү. Түз сызыктын жалпы теңдемеси. Жалпы теңдемеси. Мына ушундай көрүнөт. Силер муну мектептен билесиңер, мектептин геометрия курсунан билесиңер азаматтар. Бул теңдеме менен таанышсыңар. Азыр болгону мен баса белгилей турган нерсе, бул мына нерсе. Түз сызыктын жалпы теңдемесиндеги коэффициенттер, мына коэффициенттер, АБ коэффициенттеринин ушундай геометриялык мааниси бар экен. Кандай геометриялык мааниге ээ экен? Ошону биз мына жерде көрсөттүк да мына. Мен өчүрбөйм, мына бул 5-чи белгилөөнү карагыла. Мына ушул жерде көрүнүп турат. Биринчи коэффициент мына А2. А2 деген эмне эле? Багыттоочу векторунун түз сызыктын багыттоочу вектору А'нын 2-чи координатасы эле да. Туурабы? Мен мына жерге багыттоочу векторун жазып коеюн мына. А1И плюс А2Ж. Мынакей. А2. X'тин алдындагы коэффициент мына багыттоочу вектордун 2-чи координатасы экен. Ал эми 2-чи коэффициент Y-тин алдындагы B. Бул багыттоочу вектордун 1-чи координатасынын терс белги менен алынган экен. Көрдүңөрбү? Анда биз эмнени билет элек? А1 менен А2 бир учурда 0 болушу мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Бир учурда 0 болушу мүмкүн эмес. А эмне үчүн бир учурда 0 болушу мүмкүн эмес? Себеби бир учурда экөө тең 0 болуп калсын дегиле, Аны дагы Бны дагы теңдеме жок. Сан барабар С деген сан барабар 0. Андай болушу эмне? Мүмкүн эмес. А1 менен А2 экөө тең 0 болуп калса, А вектору 0 болуп калат. А 0 вектор багыттоочу вектор боло алабы? Боло албайт. 0 вектор эч кандай багытты аныктабайт да. Багыттоочу вектордун аныктоосу боюнча биз айтканбыз. Д түз сызыгына параллель жана 0 эмес векторду, багыттоочу векторду атайбыз деп. Демек, мына бул шартты дайым эсиңерде болсун. Мына бул ошол бир учурдан 0 эмес деген ушуну билдирет. Бир учурдан 0 эмес экен, жана мынтип жазып койсок болот экен. Түз сызыктын жалпы теңдемеси берилди деген сөз багыттоочу векторунун координаталары көрүнүп турат деген сөз экен. Биринчиси мына, биринчи координатасы эмне болот экен? Мынакей, минус Б болот экен, 2-чи координатасы А экен. Мына. Во, жалпы теңдеменин артыкчылыгы эмне деген? Түз сызыктын жалпы теңдемесинин артыкчылыгы. Жалпы теңдемеде коэффициенттер өзү эле айтып турат экен. Ой, багыттоочу вектору белгилүү, мына мындай координаталарга ээ деп. Көрдүңөрбү? Мына А вектору бул түз сызыгынын багыттоочу вектору. Мынакей. Эми биз бул жалпы теңдемени изилдегенге өзүнчө тема катары өтөбүз. Себеби ушул коэффициенттердин А 0 болсо Б 0 боло бериши мүмкүн. Мына, бири 0 болсо боло берет. А1 0 болсо, А багыттоочу вектору Ж болуп атат. Демек, түз сызыгыбыз OY огуна параллел болуп калат деген сөз.
А2 0 болса, А вектору И векторуна параллел болады. Ал деген сөз түз сызығыбыз ОХ оғына параллел болады деген сөз. Бош мүчө қандай болса. Біз түз сызықтың, А түз сызығының ушул коэффициенттеріне қарата изилдеп та қойылы биротола. Анан дағы біз бүткөн жоқпыз азаматтар. Түз сызықтың дағы қандай берилиш жолдорун қарап бүтелекпіз. Б сөзсүз турда эмне 0-дон айырмалуу болуш керек. Бұл учурда 5-ші теңдемеден эмне келип чыгат, 5-ші теңдемеден эмне келип чыгат? Теңдемебиз кандай көрүнүштө болуп калат? B плюс С барабар 0 көрүнүштө келип калат. Башкача дагы айта турган болсок, багыттоочу векторубуз барабар А0 А2Ж болуп калат экен. Бул деген сөз эмнени түшүндүрөт? Бул деген Д түз сызыгыбыз кайсыл окко параллел болуп калат экен? ОY оғына. ОY оғына параллел болуп калат экен. Дагы эле ушуга окшош. Б 0 болсун десек, анда А сөзсүз түрдө 0-дон айырмалуу болуш керек. Бул учурда 5-ден эмне келип чыгып калат? 5-ден теңдемебиз AX плюс С барабар 0. Мына теңдемени мынтип жазып койсок болот да. Силерге мектептен белгилүү болгондой С бөлүнгөн эмне? Б. Мына. А бул деген сөз ОY оғындагы минус С бөлүнгөн Б деген бул конкреттүү бир сан. Демек, ОY оғын ушул чекитте кесип өтүп, OX-ке параллел болгон түз сызык кечирип коесуңар. Мына бул жерде OX оғына параллел болот экен. А бул жерден эмне келип чыгат? Теңдемебиз X барабар таба турган болсок, минус С бөлүнгөн А. Бул кайсыл түз сызыктын теңдемеси? Багыттоочу векторду да жазып коём. Багыттоочу векторубуз А1И. А бул болсо OX оғына параллелби? А0-дон айырмалуу болгон үчүн А1И. OX-ке параллел болуп калатпы? Д түз сызыгыбыз. Бул учурда Д түз сызыгыбыз OY-ке параллел болот экен. OY оғына параллел болот экен. X оғы мына бир чекитте кесип өтүп OY оғына параллел болот экен. Так. Эми үч эле учур бар. Мына ушул теңдемедеги коэффициенттерге анан бош мүчөгө карата изилдей турган болсок, биз тегиздиктеги бардык түз сызыктарга ээ болуп калабыз. Үчүнчү учур бош мүчө баягында С деп белгилебедик беле, кашанын ичиндеги. Бош мүчө 0 болгон учурда эмне болот экен, азаматтар? Кимиң айтасың? Мына ол 5-чини карагыла. Мына С 0 болгон учурда. Мектептен билесиңер. С 0 болду десек, AX плюс BY барабар 0. X-тин ордуна 0-ду, Y ордуна 0-ду койсок гана 0 барабар 0 деп туура барабардык айланат. Ал деген сөз координата башталышы аркылуу өтөт деген сөз, мына. Координата башталышы О чекитинин координатасы 0,0 да. Мынакей. Д түз сызыгы координата башталышы аркылуу өтөт экен. Башкача айтканда, бош мүчөнүн 5-чи теңдемедеги же болбосо жалпы теңдемедеги бош мүчөнүн 0-гө барабар болушу бул түз сызыктын О чекити аркылуу координата башталышы аркылуу өтүшүн эмне кылат экен? Мына О чекити коюлбай калган экен, мына мен коюп койдум. Плакатта О чекитин коюп койдум. Демек, плакаттагы чиймедеги Д түз сызыгында С 0-дон айырмалуу экен, ал О менен О чекити аркылуу өтпөйт. Жалпы теңдеме менен толук тааныштык. Бош мүчөсүнүн маанисин көрдүк. 0 эмес болсо эле ал түз сызык О чекити аркылуу өтпөйт экен. Координата башталышы аркылуу өтпөйт экен. А, Б коэффициенттерине жараша же OX оғына, же OY оғына параллел болот экен түз сызык. Болду. 5-чи жалпы теңдеме менен толук таанышып бүттүк. Эми дагы бир сонун фактыны мектептен билесиңер. Аксиомасы бар эле, геометриянын аксиомасы. Түз сызык эки ар түрдүү чекит аркылуу аныкталат эле. Же болбосо тегиздикте жаткан ар түрдүү эки чекит аркылуу жалгыз гана түз сызык өтөт деген эмне бар эле? Аксиоманы билет элеңер, азаматтар.
Анда эмесе ошол аксиоманын негизинде эле биз ошол түз сызыктын теңдемесин келтирип чыгаралы. Эки ар түрдүү чекит аркылуу өтөт экен. Демек биз мынауну бүтүрдүк да азаматтар. Мынау учурда мына башталыш чекити жана багыттоочу вектору менен берилген учурда биз канча түрдүү теңдеме жаздык? 5. Көрдүңөрбү? Биринчиден баштап эмнеге чейин 5ке чейин мына 5 түрдүү теңдемесин жаздык. Вектордук теңдеме, координаталык түрдөгү параметрдик теңдемелери, каноникалык теңдемеси, жалпы теңдемеси, 4 теңдеме жазыппыз. Себеби бунун ичидеги 4-үнчү эмне теңдеме эмес. Кечирип коесуңар, ал шарт эле. Шарт эле. Демек, биринчи мына ушунун тиешелүү чиймесин чийип койсок деле болот. Мына д түз сызыгы, мына М1 чекити, мына М2 чекити дейли. Так, ушул түз сызыктын теңдемесин кантип жазабыз деген маселе коюлса, анда биз ошол плакаттагы эле координаталар системасын алып коелу. Бар деп эсептейли, координаталар системасы алынган дейли. Белгилеп коелу. М1 деп конкреттүү берилип атат да, чекит. Берилген чекит болгон үчүн анын координаталары чыныгы сандар болот. X1, Y1 деп коелу. М2 чекитинин координаталарын X2, Y2 деп коелу. Теңдемени жазыш үчүн биз түз сызыкта жаткан каалаган өзгөрүлмө чекитти да алып алышыбыз керек. Мына каалаган М чекити д түз сызыгында жаткан. Анын координаталары естественно X, Y деп өзгөрүлмө болот. Мына кантип жазабыз теңдемесин деген суроо туулат. Көргүлү. Мына ушул жерден эле карасаңар болот. Мынакей багыттоочу вектор үчүн, А багыттоочу вектор үчүн биз мына бул векторду алып койсок болот экен. Карагыла. Мына багыттоочу вектор катары биз М1, М2 векторун алып койсок болот. Эмне үчүн? Себеби бул багыттоочу вектордун аныктоосуна туура келип атпайбы? М1, М2 нөл эмес вектор. Көрдүңөрбү? Себеби М1, М2 ар түрдүү чекит деп айтып атабыз биз мына жерде эле. Айтканда эле эки ар түрдүү чекит аркылуу өтөт деп. Мына көрүнүп турат, ар түрдүү чекиттер демек нөл эмес вектор. Анан М1, М2 вектору д түз сызыгынын өзүндө жайланышып атпайбы? Түз сызыктын өзүндө жайланышкан вектор ал түз сызыкка параллель деп эсептелинет. А М1, М2 векторунун координаталарын табышты билебиз. Өткөндө ушул сабактын башында эле мен айттым. Башталыш жана акыркы чекитинин координаталары белгилүү болсо, анда вектордун координаталарын табыш үчүн акыркы чекитинин координаталарынан башталыш чекитинин координаталарын тиешелеш түрдө эмне кылабыз дедик? Кемитип коебуз дедик. Мына багыттоочу вектору катары мына векторду алсак болот экен. Болду. Анда мына формулалардын кайсы бирин пайдаланып жазсак болот? М1, М2 бул экөө тең эле. М1, М2нин координаталары нөлдөн айырмалуу болгон үчүн биз мына үчүнчүнү пайдаланып эле жазып койсок болот экен. Карагыла. X минус баштапкы чекит катары мына мен кызыл менен жазып коем. Баштапкы чекит катары биз биринчи чекит алып коелу М1. Көрдүңөрбү? Демек, үчүнчү формуладагы X0, Y0дун ордуна биз эмнени коебуз? X1, Y1ди койсок болот. Демек, X минус X1 бөлүнгөн. A1 координатасы эмне болуп атат бизде? Мына X2 минус X1. Барабар. Y минус Y1, Y2 минус Y1. Мынакей азаматтар. 6-чы болду. Тегиздиктеги эки чекит аркылуу өткөн түз сызыктын теңдемеси мына бул 2-чы болот экен. Y1 менен Y2-ни эмнеге сары түс менен белгилеп койдум? Баштапкы чекит катары, М0 чекити катары биз М1ди алдык. Себеби берилген чекит конкреттүү анык. Багыттоочу вектор катары даяр М1, М2 векторун алдык. Мына координаталары белгилүү болду. Барып эле үчүнчүгө ордуна эле коюп койдук. Эч кыйынчылык болгон жок. Биз ордуна эле коюп койдук. 6-чынын аты бар, жазып коесуңар, 6-чыны тире коюп туруп, дептериңерге батса тушуна, батпаса 6-чы деп тире коюп туруп,
Эки ар түрдүү чекит аркылуу өткөн түз сызыктын теңдемеси деп жазып коесуңар азаматтар. Дагы бир теңдемесин жазабыз. Түз сызыктын өзүнчө бир аты бар. Бурчтук коэффициенти менен берилген түз сызыктын теңдемеси деген силер жаза бергиле. Мен үнүмдү угуп, мен досканы даярдап алайын. Бурчтук коэффициенти менен берилген түз сызыктын теңдемеси деп жазгыла дагы тирени коюп туруп, өз алдынча иш тапшырма деп илеп белгисин коюп, кызыл түстөгү ручкаңар менен жылдызча белги коесуң bu өзүңө эскертүүнү катуу жазып койгула азаматтар. Бурчтук түз сызыктын бурчтук коэффициенти деген эмне? Тапшырманы алдыңа азаматтар. Кийинки лекцияны баштаганда, сабакты баштап атканда мен силерден сурайм. Дептериңерден күтпөй эле кийинки лекциянын башталышын күтпөй эле бир апта убакыт бар. Тапшырманы аткарып, сүрөткө тартып, WhatsApp'тан мага жөнөтүп койсоңор болот. Анча-мынча катасы болсо мен текшерип, оңдоп түзөп кайра жөнөтөм. Тапшырманы аткарууну эч качан узак убакытка сактап жүрбөгүлө. Ой, убакыт бар экен. Мынау күнү аткарам тиги бу дебестен. Ошондо азыр силер менен биз чакан тема катары белгилеп койсоңор да болот муну. Кийин экзаменде, тестирование болгондо, тест тапшырганыңарда ушундай суроо болуп калышы мүмкүн да. Түз сызыктын кесиндилердеги теңдемеси десе кайсы? Мына теңдемелердин ичинен кайсынысы кесиндилердеги теңдемелер деп жүрбөстөн дароо эле таанышалы. Түз сызыктын кесиндилердеги теңдемеси. Чимени карагыла азаматтар. Мынакей. 0b. Ойгыр когунда жаткан чекит. Анын абсциссасы 0. Ординатасы эмне? B 0-дон айырмалуу себеби көрүп турасыңар. O'дан айырмалуу чекит болуп атпайбы? A. Абсциссасы A, ординатасы 0. Себеби O чекитинен айырмалуу. O2 согунда жаткан үчүн анын ординатасы 0. Болду. Кесиндилердеги теңдемеси деген мынауындан да бул O2 согундагы, O2 когундагы эмне кылып атат? D түз сызыгы кесип өтүп атабы? Ошондо эки кесиндини пайда кылып атат. OA деген анан OB деген кесиндини пайда кылып атат да. Бул жерде OA кесиндисинин узундугу A. Себеби A оң санда. OB кесиндисинин узундугу B болуп атат. Көрдүңөрбү? Себеби OB дагы O2 согунун үстүндө жатып атат. Мына узундук катары биз ошол оң сандар. Муну мен келтирип чыгарып отурбайм. 6-чыга эле ордуна койсоңор болот. Себеби бул учурда биздин D түз сызыгыбыз AB деген эки чекит аркылуу өткөн түз сызык болуп калып атпайбы? M1 M2 деген эки чекит аркылуу өткөн түз сызыктын теңдемесин жазбадыкпы мына? Ошол эле A чекитинин координаталарын M1'дин ордуна, X1, Y1'дин ордуна коесуңар. Бул чекитинин координаталарын эмненин ордуна Y1, Y2'нин ордуна, X2, Y2'нин ордуна коесуңар. Жөнөкөйлөтүп койсоңор эле, бөлчөктү жөнөкөйлөтүп койсоңор, мына бул теңдеме келип чыгат. X бөлүнгөн A плюс Y бөлүнгөн B барабар 0. Тапшырма деп аташтын кереги жок. Азыр кичине подсказка жолдомо көрсөтөйүн десем эле келип чыгып калгыдай. Мынакей. Түз сызыктын кесиндилердеги теңдемеси деген мына ушул экен. Мынакей. X1, Y1'дин ордуна мына A bu yer emne болот экен, 0 болот экен. Көрдүңөрбү? X2, Y2'нин ордуна X2 0, Y2'нин ордуна B-ны коесуңар. Бөлчөк
2 бөлчөктүн суммасы, эки бөлчөк барабар пропорция боюнча көбөйтүп туруп эле жөнөкөйлөштүрүп койсоңор, мына бул теңдеме келип чыгат мына. Мына кичине келе б, бул эмне үчүн чоң б. Кичине келе б мына. Мына. Ушуну менен, урматтуу студенттер, биз тегиздиктеги түз сызык түшүнүгү, түз сызык кантип аныкталат, анан түз сызыктын түрдүүчө теңдемелери менен тааныштык. Саламатта калгыла. Кийинки лекцияга өтүлгөн материалды жакшылап өздөштүрүп даярдык менен келгиле.